Саламатсыңар балдар. Жаңы сабагыбызды баштайбыз. Кана эмесе барыбыз ыңгайлуу отуруп алабыз. Бүгүнкү сабагыбыз математика. Математика сабагынан биз аралаш аттуу сандарды кошуу жана кемитүүнү үйрөнөбүз. Сабакта эмнелерди үйрөнөбүз? Аралаш аттуу сандарды кантип кошуп алабыз деген суроолор пайда болдубу? Аны эмесе көңүл бургула. Бүгүнкү сабактын максаты аралаш аттуу сандарды кошуу, кемитүүнү үйрөнөбүз. Туура, так эсептегенди амалдарды өз алдынча аткарганга көнөбүз. Шашпай, таза иштегенге тарбияланабыз. Келгилянда өткөн темаларды кайталап алалы. Аттуу сандар деп чембирдиктери менен чогуу келген сандарды атайбыз. Маселен 12 килограмм. Аралаш аттуу сандар деп чембирдиктери ири жана майда түрүндө келген сандарды айтабыз. Маселен 12 килограмм 500 грамм. Ирелетүү деп кичине чембирдиктен чоңуна өтүү 500 метрден 5 километр. Майдалоо чембирдиктен кичинесине өтүү. Мисалы үчүн 1 килограмм чоң болсо аны майдалаганда 1000 грамм болот. Келгилянда эмесе узундуктун өлчөө бирдиктерин эске алабыз. Эң кичинеси миллиметр, сантиметр, дециметр жана метр болот. Эң чоңу километр эске алгыла. Ал эми массаны өлчөө бирдиктери грамм, килограмм, центнер, тонна демек эң чоң бирдик тонна деп аталат. Ал 1000 килограммга тете. Келгиле маселе мисалды иштеп көрөлү. 880 маселе. Асыл кичинекей энесине 8 сом 50 тыйындык топ, 12 сом 30 тыйындык оюнчук машина сатып алып берди. Бардыгына асыл канча акча кетирди? Демек 12 сом 30 тыйынды биз 8 сом 50 тыйынды мамыча түрүндө төмөнгөдө кошуп алабыз. Жооп 20 сом 80 тыйын. 882 мисал. Бул жерде биз 12 килограммды 5 килограмм 500 граммды кемитебиз. Демек жооп 6 килограмм 500 грамм. Кадимкидей мамыча түрүндө эсептей беребиз. 883 маселеге көңүл бургула. Тик бурчтуктун бир жагы 2 см 5 мм, экинчи жагы андан 1 см 3 мм узун. Демек көп дегенди билдирет. Бул жерде биз экинчи жагын табыш үчүн биринчи жакка 1 см 3 мм кошобуз мамыча түрүндө. Ошондо жооп 3 см 8 мм. Демек тик бурчтуктун экинчи жагы 2 см 3 Үйгө ташыма балдар 885-886 мисалдарды иштөө. Дагы чембирдиктерди кайдалап жүргүлө. Саламатта калгыла балдар.